Сөз Кыргыз жол курулуш ишканасынын генеральный директору Исмаилов Бакыт Жеңишбековичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу калайыктар. Сиздерди бүгүнкү Саякбай Каралаев атабыздын 130 жылдык мааракеси менен биздин Кыргыз жол курулуш ишканасынын жамааттын атынан куттуктап кетүүгө уруксат бериңиздер. Şu bияка келердин астында şu Саякбай атабыз жөнүндө эмне деп айтсак болот, кандай айтсак болот деп мындай бушайман болуп, волнение болуп ушундай болду эле да. Бирок бияка келе жатканда ушу мен да ошо Түштүк Кореядан окуу жайды бүтүрдүм эле. Анан биз баягы чет жерге окууга барганда студенттер эмнебиз менен мактанабыз? Биздин Кыргыздын каада салты, биздин боз үй, биздин манас. Ошолор жөнүндө спектакльдерди коюп берип, ошолор жөнүндө бир түшүндүрмөлөрдү берип, ошолор менен бир мактанабыз да. Анан бул жерге келатканда бизге профессорум чалды мага. Анан кайда баратасың деп ушундай биздин улуу манасчы Саякбай Каралаевдин ушу 130 жылдыгына барат эле десем эсимде дейт. Ушу силер кыргыз балдар бизге ушу манастын спектаклин коюп бериңер деп. Жана мен сурадым, ушу эсиңизде калган эмне ошол койгондо дедим да, ал көп болуп кетти андан бери. Айтсам эсимде 3 нерсе калды дейт ал кишичи. Биринчиси бул Саякбай Каралаевдин чыгармасы Китеп басмасына чыкканда 500 миңден 1,5 миллионго чейинки саптан турат экени таң калтырган дейт. Экинчиси болсо бул деген ушу дүйнө жүзүндөгү ушундай эпостордун деңгээлинде баркталып, дүйнө жүзүндө международный организацияларда ушу признание алгандыгы таң калтырган дейт. И үчүнчүсү дейт, ушу биз аябай мактанып айтканбыз, ушу Саякбай Каралаев бир манас айтканда ушу 72 саат тынбай айткан деп аябай мактандык элек да. Ошондо таң калганбыз дейт, ушу действительно адамзаты физикалык жактан кантип айтууга мүмкүн депчи. Ушундай болгон экен. Дагы бир жолу сиздерди бүгүнкү маараке менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мындай мааракелер дагы көп боло берсин. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.